Саламатсыздарбы? Эфирде Бессовол көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүнкү коногум жарандык активист Жаныбек Момунов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жаныбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Сизди дайым биз коомчулукка Разаковчу деп жарыялап келдик. Биз кечээинки болуп өткөн Разаковдун 111 жылдыгы деп белгиленген иш-чараны сизди катышуучу катары, анан ошол иш-чара боюнча ой пикириңизди билели деп, анан буга чейинки ушул Разаков боюнча изилдеп, иликтеп, иш-чараларды уюштуруп келаткан адам катары чакырдык. Анда эмесе кепти кечээки иш-чарадан баштайлык. Кандай өттү? Кандай болду? Эмнеге болдуңуз? Рахмат. Кечээ күнү президентибиз Садыр Жапаровдун катышуусунда Разаковду эскерүү кечеси болду. Биз абдан ыраазыбыз. Мындай президент баш болгон кыргыз интеллигенциясы кечээ күнү Разаковду эскерип мындай иш-чараны өткөргөндүгүнө абдан ыраазыбыз. Абдан жакшы болду. Менимче бул эле иш-чара менен калып калбаш керек. Разаковду мектеп окуучуларына окутуп, кыргыздардын элини тарбияласак болот. Бул кишинин айткан сөздөрү, учкул сөздөрү, балдарга бере турган насааттары, биз Разаковду пайдаланып бүткүл элибизди тарбияласак болот. Мындай эле иш-чара менен эле чектелип калбаш керек да. Эми ушул жерде дагы бир нерсени айтайын. Мына ушул эле сиздер аркылуу көп жолу айтылып келген дагы бир нерсе бар. Бул мына кечээ Баткенде болгон окуялар. Жер талаш, мунун негизи жер талаш. Ушул жерде биз баягы өзүбүздүн борборубуз Исфананы Исхак Разаков шаары болсун деп мурдатан айтып келгенбиз. Бул көп жылдан бери айтылып жүрөт, бирок ушул нерсе ишке ашпай жатат. Ушуга дагы биздин бийлигибиз көңүл бөлүп мына окуя болду. Бул оңой болгон окуя эмес. Бул окуя басылбайт. Ошон үчүн эң биринчи адамга мындай бир дух бериш үчүн деп коелучу. Адамга да дух бериш үчүн, мындай бир көкүрөгүндө мен кыргызмын дей турган болуш үчүн борборубуз биздин Разаков болсо, бизге дем, күч берет, бизге кубат берет. Ошол жергиликтүү элдин каалоосу болот. Жергиликтүү элдин каалоосу мурдадан болуп келген. Себеби мындай экен, жериңдин аты башка тилде айтылса, ошол башка тилдеги адамдар сенин жериңди баса калгысы келип турат. Бул жерде мындай өтө тонкий мындай бир түшүнө турган нерсе бар да. Мына ушуга дагы биздин бийлигибиз көңүл бөлүп, ушу баягы Разаков шаары болуп калса, элдин унчалык эмеси көп болот. Жер суунун аталыштары өзүбүздүн эне тилибизде болсун деген. Жер суунун аталыштары бизде эми тарыхты айтып отурсаңыз өтө көп. Бизде фарсы тилинде айтылган жер суулардын аттары өтө эле көп. Анан эми бул борборубуз, райондун борбору фарсы тилинде айтылгандан кечээгиге ошогон согуштардын чыкканын бардыгы себеби алардын көзү кызарып турат. Көзү кызарып, бул менин жерим деген эмеде турат. Биз өзүбүздүн жерибизди кыргызча атыбызга которо албайбыз. Татыктуу адам турса, ошол кишинин атын бере албай жүрөбүз да. Анан ушул жагына көңүл буруш керек. Мына азыркы бийликтен мен Садыр Нуркожоевич, сизден бийликтен, азыр мына өлкө жетекчиси, ушуга мындай көңүл бөлүш керек. Ушуга бир көңүл бөлсөңүздөр, мунун маани маңызы, адамга берген таасири, кечээки болгон окуялардын бардыгы эмнеден чыгып келди, ал айдан ачык түшүнүктүү. Ошон үчүн Разаковдун ысмыны Исфана шаарына коюш керек. Биздин баягы элдин каалоосу ошол. Кечээки ошол жыйында дагы маанилүү кандай сунуштар айтылды? Кандай сунуштарга, кеп сөздөргө күбө болдуңуздар? Кечээ эми майрамдык салтанат болду, анан концерттик программалар болду. Разаковдун бала чагы жөнүндө жакшы театрлаштырып курулган сахнаны көрө алдык. Жакшы, абдан жакшы болду. Дагы мен ушул жерде Азамат мырза дагы бир нерсени айтып, мен мурда сиздердин эмеде айтканбыз. Коом деген сени менен мен. Сен ак болсоң, коом
сен ак болсоң, мен ак болсом, коом таза болот деп туура айтылган сөз ушул да. Анан эми ушуну дагы ушул жерде айта кетейинчи, бул көчөлөрдө, башка жерлерде ушул мурдагы бойдон эле баягы туура эмес тартипте жазылып жүрөт. Сен таза болсоң, мен таза болсом, биз эсиңизде болсо бул жөнүндө катуу эле айтканбыз. Эми айланайын кыргыздарым, мындай өзүбүздүн тилибизди өзүбүз туура сүйлөп үйрөнүшүбүз керек да. Туура айтылышы. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом таза болот деп. Ак жүрөк деген сөз бар кыргыздарда. Мисалы үчүн ак жүрөк, ак пейил, таза пейил деп ушундай айтылат. Ак деген менен таза дегендин айырмасы чоң. Мына кече тилекке каршы көп жерлерде баягы эски эле үйрөнгөн, мына мындай айтканда биздин куудулдардын сөзү менен жазылган сөздөрдү көрүп, мен бир чети өкүндүм бул көчөлөрдө жазылып турган жерлерден. Негизи кечээ күнү иш-чара президенттин катышуусунда болгону бул абдан маанилүү болду, абдан жакшы болду. Берк келди, Разаковдун небереси бар, Берк атайы Москвадан учуп келди. Эми кызы Элмира эжебиз ал кичине сахар менен ооруйт. Баласы келип абдан маанилүү сөз сүйлөдү. Атасынын кылган ишини кыска сөз айтып өтүрдү. Кыргыздар түндүккө түштүккө бөлүнбөш үчүн жасаган иштерин бир аз айтып өтүрдү. Баягы регионго бөлүнбөксүн деп, атам мындай иштерди кылган деп, ошо атасынын, чоң атасынын кылган иштерин айтты. Беркин келгенде абдан жакшы болду кечээ күнү. Сиз жана бир маанилүү сөздү баштап келдиңиз. Окуу китептерине киргизсек деген идеяны айтып атпайсызбы? Ушул сөз талкууга түштүбү? Ушул сөз жөнүндө эмне болду? Жок, эми бул сөз интеллектуалдык мындан аркы кадамдары жөнүндө сөз болду. Мен ушуну айтам да, мына кыргыздын интеллигенциясына, башка билим берүү министрликтерине, мектеп окуучуларына Разаковдун сөздөрүнү, өмүр баянын мындай айтып отурсак, биз элибизди тарбиялайбыз деп айттым да. Мага бир кишинин айткан сөзү жакты. Себеби бул иш-чараны биз мурда да өткөргөнбүз, 3 жерде өткөрдүк. Ошондо биздин районубуздун борборунда өткөргөн жерде Бабакул деген бир аксакал кишинин айткан сөзү мага абдан жакты. Ал киши мынтип айткан: пайгамбарларымды жерге кут кылып жиберген. Мен Исхак, ал жеке өзүмдүн оюмда деп айткан, бирок мага жакты ушул сөз. Разаков дагы ошондой эле бир кыргыз эли үчүн кут болуп жерге түшкөндөй деп эсептеймин деп ошо киши айткан экен. Себеби бул киши балалык чагы, жетимдиги, өмүрү, анан тарткан кыйынчылыгы, бир тыйын өлкөдөн албастан кандай таза иштегендиги, мына учкул сөздөрү, түгөнбөгөн сөздөрү бар. Ушулардын бардыгын биз окутуп, элибизди тарбияласак болот. Ошондой кылыш керек, Кудай буйрса. Элди тарбия жөнүндө, ошо жаштар жөнүндө, балдар жөнүндө айтып калып атпайсызбы окуу куралынын маанисин? Кечээ күнү социалдык тармактарда бир жакшы жаш жигит Разаковду эскерүүсүн жазган экен. Ошондо айтып атат, мындай жери бар экен: ата энем, мугалимдерим, тарбиячыларым бере албаган маанини, тарбияны ушул Разаковдон алдым деп. Ол 5-класс окуп жүргөндөн эле менин келечегиме керектүү сөздөрдү айтып, мен ага таасирленип чоңойдум. Жакшы улуу адамдардын касиети, сапаты ошол мындан 100 жыл кийин дагы, кийинки муунга дагы, башка коомго дагы таасирин бере берет тура деп бир жакшынакай пикирин жазган экен. Анан ошондон улам жанагы сиздин келечек муун үчүн, талап кылган жаштар үчүн деп аткан сөзүңүзгө дал келип атат да. Рахмат, Азамат мырза. Мына ушу Разаковчу деген сөздү сиздер менен биз чогуу, ушундай терминдик сөздү биз чогуу пайда кылганбыз. Разаковчулар менимче Кыргызстанда четтен чыгат. Бул кишинин айткан сөздөрү өтө таамай, өтө так айтылган. Мен ошон үчүн айтып атканым, келечекте Кудай буйрса Кыргызстанда Разаковчулар өсүп чыкса, ошолор чоңойсо, анан ошондо Кыргызстаныбыз гүлдөп кетет деген ишенич бар. Биз Разаковду бүткүл кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин жолго түшүү, калыптануу, элибизди тарбиялоодо, мисалы үчүн ишенсеңиз, мына ушундай болгон. Жанагы 80-жылгы Олимпиада чемпиондору чыкканда, ошону 30 жыл мурда Разаков Дөлөн Өмүрзаков менен болсо керек эле. Ошо экөөлөр пландаштырган. Алар айткан:
А дегенде спортчунун ата энесин тарбиялаш керек. Анан балдары спортсмен болуп чыгат деп мына 80-жылы ушундай түзүлгөн план 30 жыл мурда айтылган, 80-жыл бизде 5 олимпиада чемпиону чыккан. Мына көрдүңүзбү кандай биз дагы кыргыз мамлекетинин келечегин ойлосок, Разаковду окутуп элибизди тарбиялашыбыз керек. Гапыр Мадаминов деген агайыбыз бар. Ошол Баткенден жакшы билсеңиз керек. Ошол киши дагы жана азыркы сиз айтып аткандай бир идеологиялык багыт менен энелер мектебин түзүп, ошол эле Разаковдун айтып кеткен нускабасы менен ушул энелер мектебин түзүп, балдардын адегенде энелерин, аталарын тарбиялоону көтөрүп, азыр жакшы иш алып барып атат. Өткөндө ушул кеп ушул жерде маектештик, анан аккан арыктан суу агат деп Разаков чыккан чөлкөмдөн азыр дагы кур эмес, билимдүү жаштар көтөрүлүп атат, чыгып атат деп маалыматыбыз бар. Анан буюрса сиздердин жанагы кечээки иш-чарага иш-чаранын алдында дагы ошол жергиликтүү элдин демилгеси менен өткөрүлгөн дагы бир иш-чара жөнүндө угуп калдык. Ушул жөнүндө уксак. Биз мурдата бул жөнүндө айтып келгенбиз. Быйыл 10-жылы Разаковдун туулган күнүн белгилеп отурабыз. 50 жашка келген кишилер себеби 50 жашында Разаков 50 жашында Кыргызстандан куулган. 50 жашында ошол тагдырды, жаман тагдырды тарткан. Биз ошо 50 жашка киргенде ошо Разаковду эстеп жүрөбүз. Быйыл 10-жыл 1961-жылы төрөлгөн биздин агаларыбыз баштаган. Андан барган сайын бул күчөп отуруп, быйыл биз көбүрөөк музейлерине оңдолбогон, мына мисалы үчүн Коросон, ошо төрөлгөн жерине, ошол жерге барып, Разаковдун өзүнө көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылдык. Кыскасы, бул иш-чарабыз абдан жакшы деңгээлде болуп, бул эмне үчүн түзүлгөн? Мындан 10 жыл мурда өлкөбүздө ызчуу болуп, мамлекет тарабынан белгиленген эмес. Мындан 10 жыл мурда белгиленген эмес. Ал жерде бийлик алмашкан, мурдагы бийлик, келген бийлик алар эстеген эмес. Былтыр болсо дагы мына ушундай, ушуну мындай таң калыштуу нери да Азамат мырза. 90 жылдыгы да ушундай болгон, 100 жылдыгы, 110 жылдыгы Разаковдун юбилей келгенде эле ушу Кыргызстанда бир нерсе пандемия болду деп шылтоолоду өткөндөгү бийлик. Андан кийин эми кечээ өткөргөн абдан жакшы болду. Биз баягы кеч болсо дагы ушу 110 жылдыкты максат кылып даярданышкан экен кээ бирлери. Өткөргөн абдан жакшы болду. Учурдагы президентибиз эмнегедир Разаковду буга чейин эле ошо кызматына келгенден баштап бир маани бергенин белгилеп келатат. Ошол жанагы иш ордуна, кабинеттерге. Бизге Азамат мырза сөзүңүздү бөлөйүн, сөз келип калды эле. Бизге эң жаккан жери Садыр Нуркожоевич бул бийликке келгенде менин сүрөтүмдү илбегиле, Разаковдун сүрөтүн илгиле деп айткан сөздөрү бар. Бул дагы эң туура нерсе болду. Баягы карапайым Абдыкерим Сыдыковдун сүрөтүн, Разаковдун сүрөттөрүн илгиле деп айтканы бул дагы абдан карапайым бизге окшогон адамдарга жагымдуу сөз да. Жагымдуу, бирок сиз байкадыңыздарбы? Изилдөөчү, иликтөөчү Разаковчу катары. Ошол Разаковдун сүрөтүн илген мамлекеттик кызматкерлер барбы экен? Эми мындай да, аларды депутаттардын кабинетине барып издеп көрүш керек. Негизи мурдатан эле жүрөгүндө мен таза кыргызмын деген кишилердин кабинеттеринен көрүп калчу элек. Разаковдун сүрөтүн көрүп калчу элек да. Көп эле кишилердин жетекчи кызматкерлердин кабинеттеринде Разаковдун. Маселен ошол Баткендеги жергиликтүү бийликтин аны биле албадым, Азаматыбызга аны билсе элдер айтып чыгар. Көргөн жерлер, балким угуп калган кишилер мындан кийин ойлонор. Чындыгында Разаковдун сүрөтүн илген кишилер көп эле. Мурдатан да байкап жүргөнмүн, чиновниктер, депутаттардын арасында деле болгон. Мен Разаковду сүйүүчүлөр өтө көп. Мына Разаков жөнүндө жазгандар, китеп жазгандар жылдан жылга көбөйүп баратат. Разаковду мындай айтканда окуп, изилдеп жазгандар барган сайын көбөйүп баратат. Бул жакшы нерсе. Эми жанагы биз өзүбүздүн өткөргөн иш-чарабыз жөнүндө да бир аз айтайын.
себеби бул эстафетаны биз уже мындай да биз өзүбүздөн кийинки жылгыларга өткөрүп бердик. Биздин тойлорубуз Москвада болду, Разаковдун үй бүлөсү менен. Бирок Элмира эжебиз келе албай калды, себеби балдардын айтышы боюнча Элмира эжебиздин сахары көтөрүлүп, кичине төшөктө жатып калган окшойт. Сүйлөшүп турушту, алардын өздөрүнүн белектери бар, белектерин беришти, башка кылышты. Биз бул иш-чараны Лейлек сүлүктүдө өткөрдүк биринчи. Андан кийин Бишкекте өткөрдүк. Биз бирок 24-число өткөрдүк. Себеби ошол күн жекшемби күнгө туура келди. Бизде спорттук оюндар бар болчу. 24 күнү жакшы деңгээлде өткөрүп алдык. Эми мен баягы өзүңөрдүн жасаган ишти өзүң айтсаң туура эмес, бирок мен все-таки айтайын. Айтыңыз. Биз кандай иштерди кылдык? Эң биринчи Разаков төрөлгөн жер Коросон деген жер, ал Сүлүктү шаарынан болгону 4 километр жогору жакта турат. Таң калыштуусу, бул жер Кулунду айыл өкмөтүнө карайт экен дагы, Сүлүктү шаарына карабайт экен. Анан ушул жерде төрөлүп чоңойгон үйүнүн таштары турат. Мындай карасаң, ушунчалык кооз жакшы жер экен, ачык асман алдында турган музей. Анан дагы бир нерсени байкап айта кетчү нерсе, бир кезде Разаковго Курган окуганы, кайерге барып Курган окуганды деле билген эмеспиз көп жылдар. Ошол кезде кимдер аркылуу тургузулган күмбөз сыяктуу жеңил конструкция менен күмбөзгө окшотуп курулган таш бар экен. Ошол таштарды оңдоп түздөдүк, биздин Сүлүктүлүк, Лейлектик досторубузга рахмат. Ошол жерди анан эми чоң эле трасса жолдун жээгиден бир 500-600 метр жерде турат экен. Бул өтө мындай бир кооз жер экен. Разаковдун 8 жашка чейин бала чагы ошол жерде өткөн. Эми баягы кыргыздын бир тоолуу жери да. Кооз жери ушундай. Ушунчалык тунук жерде ушундай тунук адам тарбия алып чыккан. Ошо жашаган үй жайынын орду бар бекен? Бар экен. Бизде сүрөттөрү да бар, кааласаңыздар, ошол сүрөттөрдү таркатабыз. Элдер ошо таштарды мындай көтөрүп коюп, кичине мындай билгендер карайт экен. Анан ушундай айтабыз да, Маданият министрлиги башкалар ошол жерди ачык музейге айландырыш керек. Себеби жанагы ташы деп айтып элек, биз ал жерди күмбөз деп айтып жүрөбүз. Мындай карасаң, күмбөзгө окшотуп тургузган да. Боз үйдүн каркасына тургузуп, күмбөзгө окшотуп тургузган. Эми ал күмбөз деп эле айтсак туура эле болот. Мурда күмбөзгө окшотуп тургузган экен. Себеби ошол кездерде Разаковго Куран окуган жер жок болгон. Эми бул Менсеитованын бир жардамы менен ошол кезде Акаев дагы эме кылып, кандайдыр бир чудо менен Разаковдун сөбөксөбү кыргыздарда сөбөк которгон деп коет. Балким ушу Менсеитова эжебиз болбосо, балким ушу бүгүнкү күнгө чейин алып келе албай жүрөт белек. Кимдин оюна келет эле. Ошон үчүн мына Менсеитова эжебизге дагы мен өтө терең ыраазымын. Балдары, неберелери, туугандары болсо бардыгы рахмат деп айтып келет да. Менсеитова эжебиз көп өмүрү өткөнчө айтып эметип жүрүштү. Алардын баарына чексиз ыраазыбыз. Анан иш-чарабыз биздики бул жерде да болду. Жакшы өткөрдүк. Аларча көрүстөнүнө бардык, эл абдан жакшы келип берди. Эми баарына четтен чакырганбыз, эл абдан жакшы келип берди. Ал жерге дагы гүл коюп, эскерүү митинги болду. Биз адегенде Разаковдун үй музейден баштадык. Ал жерде кенен, ал жерде да эскерүү митинги болду. Андан кийин Аларча көрүстөнүндө эскерүү митингин өткөрдүк. Андан кийин жана спорт комплекс, Алай спорт аянтчасы, ошол жакта спорттук оюнда, ал жерде дагы бир 2 саатка жакын эскерүү митинги, баягы Разаков жөнүндө сүйлөймүн дегендер четтен болуп атты. Эми Разаков чындап эл сүйгөн адам. Разаковдун эртеңки күнгө карата мына иш-чарасын белгилеп алдык, өткөрүп алдык. Кандай болгон күндө дагы көңүл бурулду мамлекеттик деңгээлинде. Ооба, көңүл бурулду деп ойлойм. Президент өзү баш болуп көңүл буруп атат. Анан мындан кийинки кадамдары, аракеттер кандай уланса деп сунуш берет элеңиз? Эми биз мына карапайым элдер, биз айтпадымбы 10 жылдан бери белгилеп жүрүп, өзүбүздөн бир жаш кичүүлөргө өткөрүп бердик. Алар өздөрү сүйлөшүп алып, өздөрү уюштура берет. Аларда да татыктуу патриот инсандары бар, балдары бар.
Анан эми мамлекет тарабынан кандай болуш керек? Мен жана сөздү айтып кеттим. Бул борборубуз, райондун борборунун Исхак Разаковдун, Борот Разаков бул өтө керектүү нерсе. Себеби мындай нерсени түшүнүш керек. Мына элибиз ушунчалык чыдап, мындайда биз Лейлек Баткен областынын башында ушунчалык кыйынчылык көп бар. Буга чейин мындан кийин да бар. Бизди бириктирген бир гана нерсе. Бул современный заманда ушу эми Разаковдон башка да тарыхый инсандар бар. Биз Разаковду тутуп, ушул теманын төгөрөгүндө сүйлөп, ушу элибиздин ынтымагын бириктирип, элибиздин духун көтөрө алабыз. Бир гана Разаков гана элди мына чек араны кайтарганга, башка кылганга, жерди коргогонго керек болсо көкүрөгүн тосуп атпайбы? Ошонун бардыгына Разаков деген теманын төгөрөгүндө гана биз ынтымагыбызды курай алабыз, кайратыбыз бардыгы Разаковдун төгөрөгүндө гана болот да. Жаныбек мырза, студиябызга келип ушул белгилүү инсан жөнүндө, тарыхый инсан жөнүндө абдан жакшы бир чыныгы бир демиңиз менен ой пикириңизди ортого салганыңызга рахмат айтабыз. Кудай буюрса, Разаковдун дагы бир экинчи жашоосу башталып аткандыр. Ал дагы биздин муундарыбызга кызмат өтөөр. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде жарандык активист Жаныбек Момунов болду. Саламатта калыңыздар.